Oyunçuk. Бекжан үйдө карындашы Айлина менен ойноп жаткан. Бекжан 6 жашта, карындашы андан 2 жашка кичүү. Негизи алардын оюнчуктары көп эле. Айлинанын куурчактары жана жумшак оюнчуктары салынган чоң сандыгы бар. Ал эми Бекжанда болсо танк, вертолет, машиненин түрү бар. Экөө бири-бири менен тең бөлүшүп, ынтымакта ойноп жаткан. Көп өтпөй экөөнүн ортосун талаш аралады. Бекжандын туулган күнүнө белекке берилген пилдин сөлөкөтүндөгү жумшак оюнчукту экөө бөлүшө албай калышты. Айлина митаандык жана көк беттик менен оюнчуктун бутунан тартат. Бул меники. Бекжан болсо, муну мага белек кылышкан, бул меники да, деп өз чындыгын талашат. Айлина: Жок, мен кичинекеймин, меники болуш керек. Бекжан: Айлина, неге дайым ушинтесиң? Мен ойногум келип атат муну, деп алып койду. Сырттан карап турсаң жөнөкөй эле, жаш бөбөктөрдүн талашында эле, бирок бул процесста өзүнчө мааниге ээ. Бир кезде өзүнүн үй бүлөдө кичинекей эркек кыз экенин билген Айлина бар добушу менен ачуу кыйкырык салып, митаамданып, апасын чакыра баштады. Апасы келсе эмне дээр экен деп Бекжандын көзү алаңдайт. Бир кезде апасы да келди. Айлинаны кучагына бекем кысып, анын көз жашын арчый баштады. Кана, силерге эмне болуп кетти? Оюнчук талашып жатасыңарбы? Канча айтам талашпай ойногула деп. Бекжан балам, сен карындашыңдан чоң эмессиңби? Анын үстүнө эркек бала болсоң, карындашыңа берип койсоң болмок, деп Бекжандын колунан алып Айлинага карматты. Эми урушпай ойногула. Бекжан, сен машинелериңди ойно, деп басып кетти. Айлина оюнчукту алаары менен көз жашы токтоп сүйүнүп кетти. Ал эми Бекжан ошо күнү өмүрүндө биринчи жолу адилетсиздикке дуушар болду. Ал кийинки жолку талашта карындашынын бетине чаап жиберип, ал баары бир ыйламак, деп өзүн алдаганга сооротконго өттү. Жазган жана окуган Өмүрбек Казакбаев. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып жана досторуңуз менен бөлүшүңүз. Урматтуу угарман, убакыт бөлүп угуп чыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Жалпы угармандарга чын дилибизден ыраазычылык билдиребиз.